30-дан кийин ажырашкан же болбосо турмушка чыга элек айымдар үчүн ачуу чындык кыздар. Мен курс жаздым. Ошол курста бүт ачуу чындыктын баарын айттым. Бирок азыр дагы менден биринси айт. Тилекке каршы силер будан күнөөлүү эмессиңер, бирок бул жаратылыш, бул адамдын психологиясы, бул эркектин психологиясы. Тилекке каршы 30-дан кийин айымды көргөндө, ошондой айым менен таанышканда эркектин биринчи ою, биринчи максаты, жашыруун максаты бул төшөккө тартуу. Ооба. Аны көбүңөр билип калдыңар, бирок дагы эле биз айымдар өлө ишенчекпиз. Кооз сүйлөп, мактап, жомок кылып берип койсо эле кулагыбызды шалпайтып эле берип коебуз да. Мындайдагы анан ыйлайбыз. Самый обидно жөн эле берип койсок мейли, ошого байланып, чын эле бул мени сүйүп калды деп ойлоп туруп анан ыйлайбыз. Биздин мээбизде, биздин аялдардын мээбизде адам сени карап сүйөм, күйөм, өлөм деп моундай көзүң менен карап туруп, оюнда башка нерсе бар экенин түшүнүгүбүз да жок. 40-ка, 30-ка, даже 50-ге чыгып калсак деле дагы эле ошондойду элестетпейбиз. Бирок эркектин психологиясы вообще бөлөк. Эркекти чын эле сүйөрүн кантип билсе болот? Кайсы учурда үйлөнөт? Үйлөнүүгө кантип алып барыш керек? Ошол тууралуу кыз жигит курсунда бүт баарын төкпөй чечпей айтып берем. Эркектер мындай деле монстр эмес. Просто алдайм деп эле аракет кылып өтөт да. Ошого алданбаш керек. Ошого манипуляцияларын билиш керек. Алданбасаң сыйлайт, сыйласа сүйүп баштайт. Так что кыздар, жакында курс старт алат.